бизге айтат го Кудай берген жер бар деп. Кышта унутуп калган кетмениңдин сабы жазда көктөп кете турган жерибиз бар жерде кедейбиз деп айтып отуруштун менимче эч кандай бир негизи жок. Негизи жок. А дыйкан, эмне үчүн дыйкан байыбай атат? Себеп бир кетмен чапкан дыйкандын башында, желкесинде 14 мите курт отурат. Мен санап берем. 5 миллион калкыбыз бар. Президент бар, анын администрациясы бар. Өкмөт бар, анын аппараты бар. Министри бар, анын аппараты бар. Губернатор бар, анын аппараты бар. Аким бар, анын аппараты бар. Айыл өкмөтү бар, анын аппараты бар. Ана 12 мите курт бар бир дыйкандын желкесинде. Качан дыйкан башын жерден көтөрө алат анда? Качан бай? Качан бала чакасыны жакшынакай кылып, той кылып, же кызын узатат, же окутат? Дыйкан бүгүнкү күндө азапка калган киши, карапайым киши азапка калган киши. Себеп баласын окутайын деген болсо, жакшы бука керек. Экзамен тапшырганга бука жетпей калды, бука жетпесе бир жылкы керек. Башта букалар баалуураак эле. Башта Курманжан Даткайнебиз деле барып тапшырып берет эле. Азыр Алыкул Осмонов барса да тапшыра албайт. Саякбай Каралаев барса да тапшыра албайт. Жусуп Баласагын бармайынча экзамен тапшырыш кыйын. Конституциянын бул статьясы, ал статьясы деп отурган мен ишенем, сиздер такыр кызыктырбайт. Себеп аны окуган эмессиздер, окушту сиздерге кажети да жок. Ар бир киши өзүнүн жумушун кылышы керек. Россияны караңыздар, 91-жылдан баштап Борис Николаевич Ельцин башкарды. Туурабы? Ельцин 93-жылы президенттик шайлоого барып, президенттик шайлоону жеңип алып, президент болду. Ошол мезгилде Ельцин айтты: Россияда эгемендүүлүктү ар бир субъект, федерация канча кааласаңар ошончо ал кылат. Натыйжада эмне калып келди? Россия бөлүнүп, жарылып, бир канча бөлүктөргө кетүүгө ошонун алдында калды. Татарлар өзүнчө, башкалар өзүнчө, калмактар өзүнчө кетип баштабадыбы? Чечендер, Дагестандар өзүнчө кетип баштады. Даже Россиянын өзүнүн ортосунда Сибирь республикасын курабыз, Урал республикасын курабыз, анан Борбордук республиканы курабыз дегенге чейин барбады. Демократия деп коет. Демократия деген мамлекетти дагы, элди дагы жок калып келе турган жок. Эгер туура эмес айтып атсам, сиздер суроону бериңиздер мага. Демократия деген чейинен чыккандардын структурасы деп коет. Бейбаштык деп коет кыргызча айтканда. Демократия деген жоопкерчилик. А демократиялык өлкө куруш үчүн биздин отуруп аткан могул жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз, балдарыбыз, булардын саясий аң сезими бир канча тепкич жогору көтөрүлүшү керек. Мына ошондо демократияны курсак болот. Биз кыргыздар демократияны кандай түшүнөбүз? Келини кайненесине оппозиция болсо демократия болуп атат. Күйөө бала кайнатасы менен биригип алып туруп, кайненесине коалиция түзүп атат, оппозиция болуп. Мына ошону демократия деп коет. Кимге кереги бар андай демократия? Макулсуздарбы? Ушундай болгон айылды илгери бир гана киши башкарчу. Бир гана аксакал болчу, бир казы болчу. Урушуп кетсе да, жаңжал болсо да, бирөөнүн козусун уурдап кетсе да, ошол аксакалга келип кеңеш сурачу. Момундай жасаптыр. Кандай чечим кабыл аласыз деп. Туурабы? Башыбыздан өткөнбү ушул нерсе? Өткөн. Ошол доорду бүгүн сагынып отурабызбы? Отурабыз. Кызыл кекиртектин кулуна айландык биз. Биз курсактын кулуна айландык. Биз жараткандан тилебестен пендеден тилеп калдык. Бизден ыйман кетип баштады. Ыйман кеткен жерде эч качан береке болбойт. Конституцияны алтын тамга менен жазган кезинде дагы эч качан мамлекет дүркүрөп өсүп кетпейт. Себеп мына аксакалдар айтып жүргөн билебиз. Бир күн уруш болгон жерден 40 күн береке качат дейт. Чаң тополоң го бизде. Мына балапандар туруп калганда эсиме келип атат. Мына Чабылекейдин балдарындай болуп тизилип отурушат. Ойлонуп көрүңүздөр аксакалдар. Мен ошондо Кыргызстанда жанакы менчиктештирүү саясаты башталганда жазган ырым бар эле сессияда отуруп. Балапан, ыйлабачы заманыңа, бүгүндө түшпөсө эт казаныңа, сен эмес ата-энеңдин башы катты боору жокпу турмуштун азабына. Ыйлаба, айланайын жаш канатым, көптөгөн азап чеккен кыргыз атың, түшүнөм айткан менен жеңил болбос, колуңда турбаган соң майлуунаның. Балапан, аман болуп бер жеткенде, бактыңды таба албастан өз жергеңде, бабалар ушул күнгө калтырды деп. Бүгүнкү жанакы бир кесе шорпа менен эки кабырга кеткенде. Боз үйдө калбагайсың биз кеткенде. Мына ушулардын тагдырын кошо сатып атабыз биз. Ушулардын келечегин сатып атабыз биз.
биздин тагдырыбыз үчүн, биздин келечегибиз үчүн 5 жыл от кечип, кан кечип, аксакалдар согушуп келди. Жумалап ачка жатты. Канчалаган азаптардын баарына көнүп, Сталин үчүн деп, мамлекет үчүн деп, эл үчүн деп согушуп келди. А биз 24 саат бир шайлоо болгон күнү башынан аягына чейин ушул жаштардын келечеги үчүн кызмат көрсөтүп коюуга мойнубуз, желкебиз жар бербейт. Сиздер айтасыздар, мага эмне берет экен дейсиздер ошондо. Канчадан төлөп атат экен дейсиздер. Эртеден кечке чейин байкоочу болуп туруп берсем, канча берет экен дейсиңер. Туурабы? Демек, жаратканга дагы, бийликке дагы капа болгонго биздин укугубуз жок. Себеп биз өз бактыбыз үчүн күрөшө албай атабыз. Күрөшкүбүз да келбей атат. Кайдыгер болуп калдык. Кайдыгерлик жеп атат бизди. Биздин партиянын кийинки көз карашы, мына ошол балдардын келечеги жөнүндө ойлогон тармак боюнча жогорку окуу жайлар көп. Азыр могул жерде деле отургандардын көп ошол студенттер болушу мүмкүн. Россияда иштеп, Казакстанда иштеп жүргөн балдарыңыздар менен кыздарыңыздар да студенттер. Себеп алар экзамен тапшырбайт. Экзаменди сиздер барып тапшырып келатасыздар. Чоң дарбыздар барып тапшырып атат мына жерден. Помидорлор барып, коон дарбыздар барып тапшырып атат ошол экзамендерди. Калп айтыңыздар, калп десеңиздер айтыңыздар. Мына жолдун боюнда багып аткан букалар барып тапшырып атат экзаменди. Калп ушунун бардыгы айланайында. Акыр бирөө чындыкты айткандан кийин, чындыкты көзүбүз кармап, чындыкты сактап, көкөлөт албай турган болсок, сиздер ойлойсуздар, бизге башка бирөө чет жактан алып келип бактыбызды дасторконго салып берет деп. Эч качан. Мурда Бакиев убагында дааватчыларга бекем турдуңуз эле. Азыр эмне бекем эмес туруп атам мен. Эгер мына жерде дааватчылар турган болсо мен жооп берем ошолорго. Дин таза болушу керек. Бирөөлөр айтат, мен диндин коргоочусумун дейт. Жараткан өзү жараткан динди коргоп алганга толук мүмкүнчүлүгү бар, пендесине муктаж эмес. Дин коргоого муктаж эмес. Ушуну бир билип коюңуздар. Эгерде шаркырап аккан Нарын дарыясындай, дарыянын астында бир кумалак кум жараткандын буйругусуз ордунан жылбай турган болсо, Куранда жазылган ушундай. Бардык нерсе жакшылык, жамандыкты менден деп билгин дейт жараткан. Эгер мен башыңа азапты салган болсом, нааразычылык, шүкүрчүлүк билдирген болсоң, мен жараткан ааламдан башка ааламды таап алып чыгып кеткин дейт. Бул Куранда айтылган. Чаламолдо дин бузарлар конституцияга жамынып алып, биздин соттор адилетсиз чечим кабыл алгандай, динге жамынып алып, динге каршы жумуш жасаганыңарды токтотушуңар керек. Дин таза калышы керек. Ислам дини деген бул эч качан эч кимди зордоп, кордоп башка динге өткөр деген эмес. Алхамдулилла барыбыз мусулманбыз. Жараткан бул ааламда кыргыз кылып, мусулман кылып жаратып койгон үчүн чексиз бактылуубуз биз бардыгыбыз. Анан дааватчыларга дейт, эгерде Куранда айтат, падыша жараткандын жердеги көлөкөсү дейт. Жараткандын амири важип дейт. Ушу суроону бергендер. Важип менен парздын айырмасын билесиздерби? Эгерде бул мамлекетте мыйзам кабыл алынып, чечим кабыл алынып, эгер бизде ороз айт момундай майрамдалат, курман айт момундай майрамдалат деп падыша тарабынан кол коюлган болсо, бул документ важип. Ошол аткарылышы керек. Эгер сен ошого каршы чыгып, сен буга баш ийбейм деп, башка жол менен бара турган болсоң, анда сен динге каршы чыккан болосуң. Мусулманчылыкта айтат, курман айтпы, ороз айтпы, садакабы, башкабы, эл көзүнө кожо көрсүн кылып көкүрөк какпастан, элге билдирбестен кылган соопчулугуң эче 1000 эсе бийик дейт. А бизде азыр эмне кылып атат? Бизде азыр бир жерге казанды коюп алып, эл журттун баарын чакырып, телевидение гезиттерди чакырып, мен ушундай садака берип атам деп, бул жалган. Жалган сезим бул. Мусулманчылыкта айтат, момундай кылып сакалыңды кармаганда,
уучуңдан сакалың чыкпаш керек дейт. Мурутуңдун үстү үстүңкү ердиңе тийбеш керек дейт. Себеп чай ичип атканда, нан жеп атканда бир кылына тийип калган болсо мәкрү болот дейт. Азыр дааватчымын деп басып жүргөндөр керек болсо мурутун оозуна салып шимип жүргөндөрдү көрүп атпайбы мен? Мен каттуу турганмын, дагы да каттуу турам. Ислам динин таза койгула. Таза койгула. Ал коргоого муктаж эмес. Мухаммед пайгамбарыбыз өзүнүн кылычы, өзүнүн коргоочусу болуп жүргөн. Өзүнүн абасы каза болуп кеткенде. Ошондо айтат, бардык нерсени жасады. Бардык нерсени жасады. Бирок бир гана калма келтирип мусулманчылыкты кабыл албай өтүп кетти дегенде жараткандан белги келет. Ким мусулман болду, ким болбоду, аны мен чечем деп. Ким динге өттү, ким өтпөдү, аны мен чечем деп. Мусулманмын деп олтурганыңдын ичинде канчалык даражада мусулмансың, жаратканга гана белгилүү. Ошондуктан ислам динин жамынып, мен дааватчымын, мен баланчымын деп жүргөн нерселер, эгер кыргыз мусулмандар муфтиятындагы бекитилген кагазга каршы келе турган болсо, ал туура эмес жол. Кудайга шүгүр, мен да чоң молдонун небересимин. Бул жактан сабатым жоюлган.